18-декабрдан 24-декабрга чейинки жылдыз төлгө. Кой жылдызы. Аптада жаңы кирешелүү жумушка орношуп же кошумча кыска мөөнөттүү ишкердик кылып, материалдык абалыңызды жакшыртып аласыз. Жумушта оор кырдаалда көзөмөлдөөгө көп энергияңызды сарптайсыз. Өтө чарчаганыңыздан улам келечектүү сунуштардан убактылуу баш тартканга туура келет. Сүйүүдө жолдуу болосуз, мурун мамиле курган адамыңыз менен табышып, кайра мамилеңерди жакшыртасыз. Кече той юбилейлерге чакыруулардан баш тартпаңыз. Букачар. Чакырылган жерге кечиги баруу сиз тууралуу башкаларда жагымсыз таасир калтырат. Андыктан жоопкерчиликтүү болуңуз. Ананда ортомчу болом же конфликтти жөнгө салам деген ниетиңизден кайра өзүңүз күнөөлүү болуп каласыз. Жашооңузда бир нерсени өзгөртүүдөн мурун жакшы жана жаман жактарыңызды таразалап көрүңүз. Апта аягында болгон иш сапар сиз үчүн жаңы перспективаларды ачууну убада кылат. Эгиздер, фантазияларыңыз дээрлик ишке ашып, кыялдар орундала баштайт. Азыр шашылыш кадамга барып, ашыкча ызычуу жаратуудан карманып туруңуз. Өз убактысын күчтүү жана сабырдуулук менен укмуштуудай натыйжаларга жете аласыз. Жалгыз бой эгиздер жеке жашоосунда сюрприздерди күткүзсө болот. Үй бүлөлүү эгиздер каржы маселесин башкы планга койбогону жакшы. Көңүлүңүздөгүдөй болбой калган окуяга эле депрессия боло берсеңиз, орукчан болуп каласыз. Бөйөн. Чечкиндүүлүгүңүз жана активдүүлүгүңүз көпчүлүк пландарыңыздын ишке ашуусуна шарт түзөт. Аптанын эң маанилүү милдеттеринин бири бизнес гана эмес, жеке байланыштарды да жөнгө салуу. Өнөктөштөрүңүздүн аракеттерин колдоо үчүн сизде жетиштүү энергия бар. Кесиптештериңиз менен мамилени түздөңүз. Түшүнүү жолу менен компромисс тапса болот. Узак аралыкка саякатка чыксаңыз болот. Жеке жашоодо жакын адамдарыңыздын негизсиз дооматтарды угушуңуз мүмкүн. Арыстан. Аптада өзүңүздүн жана коомдук кызыкчылыктарды тең салмактап алышыңыз керек. Чөйрөңүздү кеңейтиңиз, ал сизге жаңы перспективаларды ачат. Жумушта дипломатия, тактоолук сыяктуу сапаттарыңыз чоң чырга айланган окуяны жөнгө салганга жардам берет. Сүйүүдө түшүнбөстүктөр жаралышы мүмкүн, андыктан сезимдериңиз күчтүү болсо, сүйүктүүңүзгө көбүрөөк эркиндик беришиңиз керек. Бийкеч. Бул жума сиздин бардык ички комплекстериңизди ачык көрсөтө алат. Толугу менен кайдыгерлик сезими каптап кетүү коркунучу бар. Иллюзия дүйнөсүндө жашап калбайын десеңиз, достор менен көбүрөөк жолугуп, кызыктуу темаларда талкуулагыңыз жакшы. Жеке мамиледе жакын адамыңыздан жылуу сөздөрдү, камкордугу өзгөчө бактылуу кылат. Ишкердик менен алектенген бийкечтер чоң акчаны товар жүргүтүүгө салбай турганы жакшы. Тараза. Каалооңузду ишке ашырууга сонун мүмкүнчүлүк түзүлүшү ыктымал, жана ал чоң долбоорлорду ишке ашырууга жардам берүүгө даяр адамдар көп болот. Алдыга койгон пландарыңыз тууралуу эч ким менен ачык сүйлөшпөңүз. Жумуштагы чарчоо ден соолугуңузга терс таасирин тийгизет. Сүйүүдө сизди кумарлуу жолугушу күтөт. Карыздарыңыз болсо эртерээк кутулуп, ишти сотко жеткирбей бүтүргөнгө аракет кылыңыз. Чаян. Жүрөк түпкүрүндө жаткан кыялдарыңызды ишке ашырууга шашылышыңыз керек. Анткени сиздин алдыңызда чоң келечек ачылууда. Аптадагы жолугушуулар жана жаңы таанышуулар жемиштүү болот. Келечектеги карьераңызды түптөп алууга мүмкүнчүлүк ачылат. Каржы маселесинде так болуңуз. Эс алуу жана жеке жашооңуз тууралууда унутпаңыз. Сүйүктүүңүз менен көбүрөөк убакыт өткөрүңүз. Үй бүлөдө тынчтык жана гармония өкүм сүрөт. Жачы. Чынында эмне кылып жатканыңызды түшүнүү сизге кыйын болот. Ички карама-каршылык күчтүү болуп, акылыңыз менен жүрөгүңүз тирешет. Башкысы ката кетирбеңиз. Эгер ката кетирсеңиз, ал кечирилгис болот. Жеке жашооңузда сүйүктүүңүздү ашыкча башкара бергениңиз ага гана эмес, сиздин жакындарыңызга да жакпайт. Андыктан өзүңүздүн үстүңүздөн иштегениңиз туура. Текечер.
Пландаган нерселерди толугу менен өзгөрүп, буга чейинки түзүлгөн тизмеңизди кайра карап чыгууга туура келет. Каржылык көйгөйлөрүңүздү үй бүлө мүчөлөрүнө жана досторуңузга айтуу туура эмес. Жакшысы өз алдынча чечкенге аракет кылыңыз. Алдамчылыктан жана азгыруудан алыс болуңуз. Ишембиде үйүңүздү иреттеп, ашыкча таштандылардан арылуу сунушталат. Суу куяр. Апта сиз үчүн таасирдүү окуяларга бай болот. Имиджиңизди өзгөртүү үчүн ыңгайлуу учур. Айланаңыздагылар муну туура баалайт. Тамашакөйлүгүңүз жана сүйкүмдүүлүгүңүз көптөгөн иштерди бүтүрүүдө таасирин тийгизет. Акылыңызга түрдүү идеялар келип, ал тапкычтыгыңыз чоң гонорар менен бааланат. Жаңы жумушка орношууну каалап жаткандардын тилеги орундалат. Бир шылтоо менен эки ишти ийгиликтүү бүтүрө аласыз. Балык. Чоң тандоо алдында турасыз. 6-туюмуңузду уксаңыз жаңылбайсыз. Нааразычылыктарды жараткан олуттуу үй бүлөлүк маселелер чечесиз. Күнүмдүк жай баракат турмушуңуздун тынчтыгы бузулуп, кайсы бир окуяга катуу кабатыр болосуз. Бирок бул абал көпкө созулбайт. Сыноолордун артында сөзсүз жакшы күндөр келерин унутпаңыз. Жумушта команда менен иштөө жалгыз иштегенге караганда алда канча көп ийгилик алып келет.